Мен Такай ошо мал базар жылкы жагында иштейм. Мен жылкыларды алып келип сатам. Анан кадимкидей эле базар күнү жылкыга барып, анан тиги мал карап жүргөн учурда башын мындай болот да. Ти аксакал жанан эле жылкыны содулашып алайын деген учурда, эми 5-6 жылкыны карады да. Алайын деген учурда эле төшөнтөгөнө салып койду да акчасынчы. Мынтыран кыйкып жүрөт, баягы шокойсосын, "Ей" деп элечи. Акчамды салбадым беле бияка, алдырбадым беле эле. Андай учурда деген бат көп ойлор келип кетет да. Анан кийин эмне болот, мен 4-күнү эл чакырып койбодум беле, балам мас берме келем дегенде, ошол жерде тегерчетте балдар ого эле чуркап келе, ата эмне керек, эмне керек? Чыгар берес деген кийин ошол жерден чыгарып бере салышыптыр. Ал учурду көргөн жок, бирок ошондой болду да. Ошол учурдагы аксакалдын шоковой состояниясы сразу эле далилдеди да. Ал киши кандай болгонун, эмне болгонун сразу айтылып жүрдү да. Өтө мындай переживать этип кетти. Анан кийин элдер чогулганга чейин до конца турушту, ошол башындагы балдар. Башын уккан балдар до конца аягына чейин туруп чогултуп беришти. Ошол жердеги балдар, мен айтып коеюн, Урмат, Мурат, Турат деген 3 тууган кочкорлук балдар. Анан токмоктук балдар да бар ал жерде. Нарындан, арак жактан келген балдар. Мал менен, жылкы менен иштегендер. Анан ошолар көбүнесе ошол балдарды мен аттарын тайынткем, до конца туруп кыйкырышып жүрүштү да. Эми бат эле. Болгону нары уй жагына барган жок, кой саткан жагына барган жок, жылкы жагын бир айланып келгенде эле чогулуп калды. Атаны алып ошентип мындай ата бала мынтип калганда колдуктап калышты. Колдуктап калып эле, анан кийин бул сөз менен сооротуп элеп, ошо неме айтышты да. Чыгарып берес деши эле. Анан ошо бул атанын состояниясын сразу көрдү дагы. 1000 сом, 2000 сомдон чыгарышып уже неме айтып калды. Анан эле мына 56 000 болду деген угуп калып эле ойлонуп калдык. Да, баа чыгардык да. Улам эле ошентип тегерчеттен чогулуп атат. Анан жок дегенде бир эми 120 000 жоготту деди да. Жок дегенде бир 100 000 болуп калса экен деп ойлонуп койдук. Бат эле жарым саатка жетпей 117 000 сом акча чогулуп калды элден. Бири 2000 берди, бири 1000диктер көп. 2000диктер эми азыраак. Анан 500диктер көп. Анан 200 сомдуктар да көбүрөөк да. Анан таза болбосо жанан деле бир 2 киши деле чыгарып коюш мүмкүн болчу да ал жерден. Жанагы мал саткан балдар да, жылкы саткан балдар кошо чогултушуп, анан өздөрүнүн да жылкысын сатпай, бул жерден дайыр кызыгы 117 000 сом деп санап, анан ар биринин ошол балдардын айрым жылкылары бар да. Меникин ал деген да жок. Ошо аксакалдын колуна берди. Мына аксакал. Сенин аксаң, каалаганың ал. Анан кирип бар, анан ошо бир жылкыны алышты. Мен ал алганысын көргөн жокмун. Ал жерден бүт жайылып калганда барлап кеттик да жумуштарыбыз менен. Анан 100 000ге жылкы алды деди. Анан 17 000-ине дагы киши көп да. Ошо кошумча кыл деп айтышыптыр, бирок ал аксакалдын балдары жанагындай бөйрөк ооруган тиги жардам сурагандарга берип коюшу мүмкүн болчу да. Эми кыргыз элинден айланышып болот. Бул эле эмес. Буга чейин пандемияда канча деген жардамдар берилген. Пандемия, баткен, жанагындай кайруу сурагандар эмес, жанагындай дарылангандарга көп акча бөлүнүп эле турат элдер. Баары эле берип турабыз ошондойго. Ошо кыргыз эл кеңпей эл, эң сонун эл. Анан могу соц тармактарга ушундай жакшы нерселерди көбүрөөк таралганын каалайм да. Анан жанагындай болбогон бир жаман нерселерди таратат. Жакшы жактары арттараак калып калат да. Анан ушундай нерселерди көбүрөөк чыгарсаңар. Жаман нерсени башка токтотуп эле койсуңар соц тармактарга.